Борбор Азиянын тарыхынан biraz yüzünde ayta кетсек, бул жерде кандайча фарси тилдүү, ошондой эле түрк тилдүү элдер бул жерге келиши жана азыркы учурдагы биздин кошуна Тажикстандагы идеология, ошондой эле Кыргызстандагы идеология, Өзбекстан, Казакстанда идеология жөнүндө жалпы маалымат билиш керек деп ойлойм. Бул пайдалуу. Биринчиден, адамдар, элдер азыркы убактагы чегаралар, булар жаңы, салыштырмалуу жаңы чегаралар. Экинчиден, эгерде эски нерселерди эстеп, ошол эски жерлер биздики дей берчү болсок, анда таптакыр эле согуш болуп кетет да. Анткени себеби биздин мисалы үчүн Енисей, Алтай, Минусинский жаандагы жерлер, Монголияга чейин барган кыргыздар, анын баары кыргыздардыкы болуп калат. Анан орустардан аларды талашсак, эгерде согуш ачсак, анда орустар барып бербейт. Дагы бир мисал Түркияны алып кала турган болсок, Түркиядагы жерлер гректин жери, армян, грек, ошол жердеги элдердин жери. Аларды ушул Орто Азиядан барган түрк тилдүү көчмөндөр Византиянын борбору болгон, православиянын борбору болгон Константинопольду, азыркы Истанбул, ошол гректин жери болгон Византиянын борбору, ошону тартып алышкан негизи. Анда Түркия толугу менен ал жактан көчүп кетиш керек. Кайра биз жакка. Орустар болсо эме деле жашаш керек. Жана Киев, Орус, Новгород, Уралга чейин. Ошолорду болгон анча чоң эмес территория. Новгород башка эл болгон, Рус башка. Булар бири-бири менен катуу согушта дайыма кошулбай жүргөн. Муну Чыңгызхан кошуп салып, Россия деген пайда болду азыр. Биринчиден ушундай эски чегараларды жылдырганга болбойт. Эски чегараларды жылдырса чыр чыгат. Бирок азыр кандай болуп атат? Азыркы Тажикстандан баштайлык, бул четки жер болгондуктан. Тажикстандын азыркы идеологиясы, тарап жүргөн идеологиясы боюнча Кыргызстандагы жерлер, Баткендер жана башкалардын баары бул тажиктердики болуп эсептелет. Кыргызстандыкы эле эмес, Өзбекстандын да көп жери тажиктердики деп эсептелет. Самарканд, Бухара. Буларга да негиз бар тарыхый жактан айтканда. Анткени Сталин жерди бөлгөндө тажиктердин кебелери бир салган, мисалы үчүн Бухара, Самарканд ала турган болсок. Ага чейин эле бул бүтүн Орто Азияны перс тилдүүлөр, тажиктер эмес, перс тилдүү Иран ал убакта, ошо Иран тилдүүлөр, жаңы Иран тили, эски Иран тили деген бар. Ошол эски Иран тилдүүлөр Орто Азиянын ошолордун жери болгон да, ушу жерлердин баары тең. Эгерде тарыхты каза турган болсок, биздин жерлердин баарынын аттары ошол эски фарси, ошол жактын аттарына кетет. Семит элдеринин аттары. Ташкент, Самарканд, Бозкент, Невакент, Тарсакент, Бишкенттин окуп Тарсакент болгон. Бирок Тарсакент деген бул капырлардын айылы деген, же христиандардын айылы деген билдирген. Перстерге эч кандай тиешеси жок, бул арамей тилинен келген. Бирок перс тилине кийин которулуп калган да. Ошондой сыяктуу болуп баары булардын жери Баткент мисалы үчүн, бул дагы перс тилинде. Анда баары тажиктер айтса, анда Өзбекстанга да каршы чыгыш керек алар, Кыргызстанга да каршы чыгат, Казакстандын да көп жери Иран тилдүү. Анткени перс тили ал убакта лингва франка болгон. Маданий тил, ушулар өкүм сүрүп турган. Бирок азыркы тажиктердин буларга эч кандай тиешеси жок. Тажиктердин каны, тили фарс болгону менен каны ал убактагы фарстарга аз байланышкан. Бирок тили фарс тили албетте. Ушул жагында бир караштырып коюш керек. Экинчиден, фарстар бара-бара түрк элдери тарабынан куугулуп чыга баштаган бул чөлкөмдөн. Түрк тил элдери, биз кыргыздар түрк элдерине киребиз тил боюнча. Кыргыздардын башка дагы толтура түрк элдери биякта Чагатай улусу уюштурганда чейин эле бул жакка келип, фарстарды акырын сүрүп чыга баштаган. Ошол убакта андан кийин
Арабтар келген, бұл жаққа дағы арабтар келіп, перс тілін тоқтотып, араб тілін үстемдік қыла баштаған. Арабтар алғаш бұл жерге жөн келген емес, алар соғыш менен келген. Соғыш менен келіп, ушу жердеги соғдулуктар. Булар ошол перс тілдүүлөр, араб тілдүүлөр менен соғышып, чоң соғышта көптөрүнүн башы кеткен. Анткени арабтар басып алыш керек болгон бул жерди. Анан дагы аларды өз динине киргизиш керек болгон. Катуу согуштар болгон, бул жерде согуштар жүргөн. Бирок каршылык күчтүү болгон. Бирок бара-бара агитация, үгүттүн негизинде ошо перстердин көбү ислам динин кабыл алган. Ар кандай варианттарын кабыл алган. Кыргызстанда да ар кандай варианттары болгон, шейиттер да болгон, бирок ал айтылбай кеткен. Бирок мен билем кайсы жерлерде. Мисалы үчүн мен кичинемден баштап аксакалдар айткан, биз Азирет Алынын кылычынан коркуп мусулман болгонбуз дейт. Азирет Алы деген шейиттердин башчысы да. Бирок бара-бара ал убакта Куран жок болгондуктан, жана башка айырмасын билбегендиктен кыргыздар не жалпы эле мындай сырттан эле аталышкан, бирок анын негизин түшүнгөн эмес да. Кеп мындай эмес. Андан соң Чыңгыз хандын Чагатай улусу орногондо түрк тилдүүлөр толугу менен перс тилдүүлүк менен жана араб тилдүүлүктөрдү мындайча айтканда сүрүп чыгарган. Сүрүп чыгарып, Кыргызстанда, Орто Азияда түрк тили түрк тилдүүлөрдүн эли болуп калган. Түрк тилдүүлөрдүн жери болуп калган. Эми бул жер болгондо көп болуп калды. Бул деген канчанчы кылымдан баштап. Ушул түрк биздин тил. Эми азыр тажиктер айтса, мына бул жерлер биздики десе, анда жана мен айткандай бүт кайра дүйнө эли реорганизация болуш керек да. Абсурд. Бирок бул ушул идеология Тажикстанда азыр өтө катуу күчөп жүрөт. Алар Баткенди алгысы бар, алар Самаркандты, Бухараны алгысы бар, Өзбекстандын көп жерин алар претензия кылып жүрүшөт негизи. Эгерде ошол убактагы түрк тилдүү элдеринин, ушул жерде биз Кыргызстанда жашаган биздин ата бабаларыбыздын духу болсо бизде азыр толук Тажикстан жок болмок да. Анткени алар келер замат тажиктерди отурукташкан элдердин баары сүрүп чыгарган бул жактан, аймактан. Алар каршылык кыла албай, аларда мындай уюшулган согуштук эме жок. Тажрыйба буларда тарыхында болгон эмес. Дайыма көчмөндөргө көз каранды болуп, көчмөндөрдөн коркуп жашап келишкен. Бул перс тилдүүлөр. Бирок бул перс тилдүүлөр, афгандар да перс тилдүүлөр да, пуштун бар ал жагында, ирандар. Бирок булардын бир күчтүү жери, булар партизандык согушту, мындай анча-мынча жерден бир нерсени жардырып жибермей, анча-мынча группага бөлүнүп алышып, бир кандайдыр бир объекттерге кол салмай, ушул жагынан буларда тажрыйба көп, булар ушундай элдер болот да. А эгер буларга тийбей жөн койсоң, фарс тилдүү элдерге, булар бири-бири менен согушат. Негизи эле бул алайдан нары түштүктө Тажикстандан баштап Афганистан, Пакистан, араб өлкөлөрүнүн бул элдер мындай уюшуп согуш башка эл цивилизациялар жеңген тарыхта болгон эмес. Болгону ушу Орто Азияны булар убагында келип берди жеңген. Көп адам башы кеткен. Бирок өздөрү бул жерде бийлигин орното алган эмес. Бирок алардын идеологиясын перстүүлүктөр алып, алардын толук мындайча айтканда курал болуп, ошо перстүүлүктөр бир канча жылдар бою Орто Азияны кармап турган негизи. Бирок түрк тилдүүлөр келер замат алар качышкан, жок болуп кетишкен мындай. Бул жактан ыл жакка сүрүлүп, акыркылары биздин мурдагы Советтер Союзунда акыркылары булар бул жердеги тажиктер, Кавказда осетиндер калган да, калгандардын баары тең жок болгон. Бирок ошо жок болуп кетип атып, түрк тилдүү биздин кээ бир элдерге көбүрөөк таасир калтырып кеткен. Алардын тили көбү ошол Иран тарапты карап калган. Мисалы үчүн биздин Бордош өзбек эли бул бизге тили биздин элдер да, эл. Бирок булардын установкасы деп коетпу, ориентациясы орустарга караганда Иран, перс тилдүүлүктөргө көбүрөөк көңүл бурат. Бирок Түркиянын азыр
роль жогорулап баратканына байланыштуу булар азыр мындай болуп турат да, кайсы жака. Булар өздөрү муну атайлап кылбайт, бул деген тарыхый процесстердин негизинде өзү эле бурулуп калат. Азыр булар дагы кичине түрк жакка болуп барат. А так мурда буларды атайлап фарси тилдүү ушул жака көбүрөөк оодарылып кеткен. Анткени азыр айткандай фарси тили бул илим, дин, цивилизациянын тили болгон убагында биздин кыргыз тилде фарси тилинен кирген сөздөр абдан көп. Ошондуктан эми согуш жактан айта турган болсок, түрк тилдер ошол убактагы азыркы мына Советтер Союзуна чейинки 1800-жылдан баштап 1700-жылдардан баштап азыркы убакытка чейин ошол түрк тилдүү уюшулган согуш тактикасы кыргыздыктарда, казак, түркмендерде жоголуп кетти. Согушчан болбой, согушка жарабай калды мындайча. Жекече кыргыз, казак эрдиктерди көрсөтөт. Мисалы үчүн Түлөбердиевге окшогондор, жанагы Момушалы деп коет, жана башкалар эрдиктерди көрсөтүп кармап турушу мүмкүн, бирок цивилизация катары, бир булук катары кандайдыр бир башка бир цивилизацияга каршы согушканга жарабай калган. Бирок 1700-жылга чейин түрк элдери, биздин ата бабаларыбыз азыр болгондо, азыр тажиктер менен афгандардын баарын толук жок кылмак. Эгер алар кыңкыт алмаган болсо алардын убагында. Анткени аларда башкача идеология болгон, аң сезим, башкача дух болгон аларда. Ушуну айтып коеюн дедим. Азыр ошондуктан тарыхты карай турган болсок, могу претензия тажиктердин азыркы Баткен биздики, Самаркан, Бухара, Казакстан кепчелер биздики дегенде негиз бар. Бирок ал негиз толук талкаланган. Ал негизди эч бир дүйнө жүзүндөгү өлкөлөр колдобойт. Анткени дайыма бир жактан бир жакка миграция болуп турат. Адамдар бүгүн бул жер биздики болсо, эртең тигиники болуп, биз билбейбиз, кыргыздар дагы 400-500 жылдан кийин канча жерде эйлейт, же каяка кетет, биз билбейбиз. Тажиктер каяка кетет, балким алар жок болуп кетеби. Бул белгисиз да. Ошондуктан алардын претензиясы туура эмес. Анан экинчи ошол жери, айта турган жер, биз ошол мурдагы ата бабалардын идеологиясын көбүрөөк казыш керек, анан биригиш керек. Эмне үчүн алар фарс тилдүүлөрү дайыма басып турган, фарс тилдүүлөрү дайыма жеңип турган. Фарс тилдүүлөр эмес, бүткүндө Евразияны жеңип турган. Биз деген кыргыздар өзүнчө эле бөлүнүп албашыбыз керек. Биз күчтүү болобуз десек, 1700-жылга чейинки, 1600-1500-жылга чейинки бүткүл түрк дүйнөсү, Орто Азияда казак, өзбек, түркмөн бүт баарын тең бириктиришибиз керек да, бир эл катары эсептешибиз керек. Биз ансыз деле бир элбиз. Болгону Советтер Союзунда кийин Россия ушундай бөлгөн, квартира Кыргызстан, Өзбекстан деп, анан биз азыр Кыргызстанбыз, кыргызбыз деп калбадыкпы? Чынында бир эле элбиз. Бөлгөнүн да максаты бар. Аны кийин айтабыз. Негизги максаты бул разделяй и властвуй болгон. Эми азыр жаңы улуттар пайда болдук, бирок биз өзүбүзчө эч нерсе кыла албайбыз, Биз деген регионалдык иденттүүлүк түзүшүбүз керек, өзүбүзчө. Орто Азиялык деген. Эгер түрк болгубуз келбесе, биз негизи түрк тилдибиз. Тиги түрктөр, Анатолиядагы, Стамбулда түрктөр. Биз алардын тилин алган жокпуз, алар биздин тилди алып жүрүшөт тияктачы. Биз алардан чыккан эмес, алар бизден чыккан да, ушуну дагы билип коюш керек. Ошондуктан ушул өзбек, кыргыз, казак, түркмөн, ушул башка дагы татар, матар, Алтай, Хакас, айрыкча Алтай, Хакастар ушул жок болуп баратат. Ушулардын баарын биригүүгө чакырам да, кайрадан бир эл болуп, кайрадан мындай бир муштум болуп, өзүнчө мындай цивилизацияны өнүктүрүш керек. Антпесе алдынча баягы жалгыз-жалгыздан сынган дегенде сынып жок болуп баратышат буларчы. Баарыбыз тең жок болуп баратабыз. Ошондо кайра биз бирикмейинче эч качан оңолбойбуз, дайыма бизди дайыма басып турган күчтөр табылат. Ошон үчүн баарыбызга ушундай бир күн каалайм.